Кыргызстан боюнча жылытуу ишканасы болгондуктан байланыштуу азыр кыш күз мезгили өтүп жатат бизде. Ошого мен жеринде барып жаңы дайындалгандан кийин бардык филиалдарды кыдырып карап келдим. Азыркы күндө кышка даярдык жакшы. Көмүр бардыгы төгүлгөн, мазуттар төгүлгөн, отканалар баары штаттык режимде иштеп атат. Резервдик отканалар да даяр экен, бүт бардыгы. Абал жакшы. Жылуулук берүү үзгүлтүккө учурайт деп ишендирип кетем. Бул смог биринчиден азыркы бизде шаарыбызда автомобилдердин көптүгүнөн болуп атат. Анын үстүнө шаарыбыздын, Бишкек шаардын айланасында бүт эле жаңы конуштар көп пайда болуп туруп, ал жерге жылуулук жетпегендигине байланыштуу алар көмүр менен жылытылышып үйлөрүн. Ошондон чыккан түтүндөр дагы көп ушундай таасирин тийгизип атат да. Бишкек шаары боюнча мен жылуулук системасы боюнча жооп бере албайт экенм, себеби бизге карабагандыктан мен республиканын Бишкек шаарынын тышкаркы райондор, шаарлар карайт бизге. Ошон үчүн биз Бишкек шаарына жооп бере албайт экенбиз. От казандардын абалы жакшы. Жаңыланганы азыр где-то эски Союздан калган от казандар бар экен, где-то 25-30% жаңыланыптыр. Мен өзүм карап келдим. Мисалы үчүн Кара сууда, Араванда, Өзгөндө, дегеле Таласта деле эски от казандар бар экен, чугунду. Аларды биз кийинки 2021-жылга модернизация кылып жаңы от казан коюуга пландаштырып атабыз. Анын тышкары эле бүт эле жылуулуктагы от казандардын көпчүлүгү деле эски экен, аны деле алмаштырганга аракет кылып атабыз. Алмаштырбаса болбойт азыр. Мобилдештирүү боюнча азыркы күндө биз жанакы көмүр менен мазутка өткөрүү боюнча пландарды иштетип жатабыз. Өзүбүздүн чыккан мазут жана көмүр боюнча. Азыр өзүңүздөр билесиздер, экология деп туруп айтып кетип атабыз. Бизде көбүнчө от казандар газ менен дагы электричество менен дагы жылытылган от казандарыбыз да бар да. Ошого көбүнчө акчанын бардыгы эле бардык бюджетибиздин жарым эле ошол газ менен светке кетип калат экен да. Бирок азыркы күндө газдын көтөрүлүп, баасын көтөрүлүп кетиши бизге ишканабызга да чоң таасирин тийгизип атат да. Мисалы үчүн быйылкы жылы эле 80 миллиондон ашык баягы доллардын курсунун көтөрүлгөнүнө байланыштуу 80 миллиондон ашык биз республиканский бюджеттен акча сурап атабыз. Дополнительный субсидия бөлүп бергиле деп, себеби газга ушунчалык акча көтөрүлүп кетип атат да. Быйыл биз Казакстандан көмүрдү бир гана Беловодскийге филиалына алып келип түшүрдүк, анан Кара Балтага түшүрдүк. Калган отканаларды Кара Балтага деле 10 000 тонна эле түшүрдүк. Калган Кара Балтага калганын биз өзүбүздүн жергиликтүү көмүр казган ишкерлерден алып атабыз. Дегеле Кыргызстандагы бүт от казандарыбызга Кыргызстандын өзүнүн көмүрүн ташып келүүгө биз неме кылып атабыз да, аракет кылып атабыз түшүргөнгө. Себеби калорийностьтиге туура келип атат бизге, жол кирести эле арзан түшүп атат. Ошол убакытта биз иштеп атабыз азыр. Ишканага инвестиция тартуу пландарыңыз барбы? Инвестиция тартуу пландар бар. Biz hazır investisiya tartabız dep hareket kılıp atабыз 2021-жылга. Biz основном модернизацияга hareket жасашканга инвестиция тартып проекттерди жазып атабыз. Азыркы күндө баштадык. Эми жаңы жылдан кийин ошо проекттин үстүндө иштейбиз деп hareket кылып атабыз биз. Сезонубуз бүтүп, жаңы от казандарды ремонттоо ишине барганда биз ошол модернизация боюнча деле башка жумуштар көп аябай бул системада жүргүзүп турган, ошого инвестиция тартканга аракет кылып атабыз. От казандарды бир жылда оңдоп чыгуу үчүн, кийинки сезонго даярдануу үчүн канча миллион каражаттар? Эми филиалдын от казандарынын айырмасы бар да. Мисалы үчүн Кара Балтаныкы башка, ал жерде ТЭЦ. Ал жерде аябай чоң огромный акча кетет. Нарында от казандар кичинекей, ага азыраак кетет. Эми жанакы жылда эле баягы ремонттой бербейсиң, бир жыл ремонттоп туруп, бир 2 жыл иштетесиң, 2 жылдан кийин кайра ремонт жүргүзөт да. Азыр айтыш кыйын, бул от казанга ушунча акча кетет деп.
Бирок алардын ушу филиалдардын жетекчилеринин берген заявкасына карап ремонттойбуз. Мен келгенден кийин эле бир руководство менен бул жер менен байланышып туруп, мен чогулуп туруп, собрание өткөрүп туруп, азыркы күндөгү жанакы пеня включать этилет экен. Жашоочуларга, тургундарга убактысында төлөй албай калгандарга, ошолорго мен жанакындай кол коюп приказ буйрук чыгардым. Пенияларды жок кылып салгыла, основной суммасын төккөн болсо, мыйзам чегинде болот экен, ошону колдондук азыр. Тургундарга ошо жеңилдикти бердик азыр. Основной долгун төлөгүлө, а пениясыны жокко чыгардык. Жылуулук тармагын өзгөртүү боюнча биз биринчи эле пландарды түзүп атабыз. От казандарды модернизация кылуу боюнча жанагы жылуулук берүүдө көбүнчө эле жанагы биздин турбаларыбыз барго, ошолордон жанагы экологический мемени коюуга аракет кылып баштап атабыз. Турбаларды жанагындай үстүнө коюш керек экен. Ошону койгондо анан баягы элдерге зыян тийбей турган ошол жумуштарды карап атабыз. Модернизациянан инвестиция тартабыз деген парктары, техникалык парктары эскирип жеткен экен. Бүт эле кайсыл филиалга барсаң деле эски техникалар, жаңы техника жок. Жаңы техникаларды алганга аракет кылабыз. Эми аткара турган жумуштар аябай көп экен бул жерде. Жанагы көмүрдү өзүбүздүн мен ушуга аракет кылайын деп атам. Кыргызстандын көмүр өндүрүүчүлөрүнүн пайдаланууга, ошолордун көмүрлөрүнү биз ушул тартууга аракет кылып иштетишибиз керек да. Себеби биз Кыргызстандын канчалык көмүрүнү, мазутуну Кыргызстандан алсак, биздин Кыргызстаныбызга ошончолук жанагы көмүр өндүрүүчүлөргө жакшы болот да. Ошонун жагын дагы караштырып атабыз. Электричестводон газга өткөргөнгө, себеби электричестводон газга өткөргөнгө азыр өзүңүздөр көрүп аткандай бүт эле телевидениеде аз пайдалангыла электр энергиясын кыйынчылык болуп атат деген маселелер көтөрүлүп атат да. Бизде дагы көп ушундай от казандарыбыз электрик энергиясы менен жетилат деген да. Ошону биз болушунча көмүргө же мазутка өткөргөнгө аракет кылайлы деп атабыз. Себеби электр энергиясына жанагындай нагрузка бербеш үчүн. Ошонун үстүндө да иштеп атабыз. Кадр тармагы кандай экен, жетиштүүбү? Кадр тармагы жетиштүү. Бул жерде көп жылдан бери иштеген кызматкерлер бар экен, өзүнүн жумуштарын билген, жакшы жетекчилер бар экен. Ал боюнча иштеп атабыз. Азыркы күндө 125 миллион Кыргызстан боюнча бизге карыз. Бүгүнкү күндө. Бирок жылдын акырына чейин аны азайтканга биз аракет кылабыз деп иштеп атабыз абоненттер менен. Анан бул жерде жанагы бизге чейин 98-жылдан берки безнадежный долг дегендер бар экен, аябай көп сумма экен ал. Ошол боюнча мен азыр келгенден баштап эле ошол теманы көтөрүп, азыр юристтерге, абонент отделине, филиалдын директорлоруна дайындап атам. Ошол безнадежный долг дегендерди жоготойлу деп. Себеби ал жылдан жылга илинип көбөйүп келе жатат да. Баягы карыздын немесин, суммасын көбөйтүп келе жатат да. Себеби ал жерде эч ким жашабаса, ал жерден жылуулукту үзүп койгон болсок деле, ошол дагы деле жылдан жылга келе жатат да, ушул карыздар. Ошого окшогон карыздарды азайтканга, жок кылганга азыр жумуш аткарып атабыз. От казанда иштегендерге сүт берилет, спецовка берилет, жазында, күндө жанагындай курортторго, леченияларга путевкалар берилет.